25 жылдык салтанаттын расмий бөлүгү башталганы турат. Бүгүн бул жерде министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Адылбек Касымалиев, облустун башчысы Абдикарим Алимбаев баштаган бийлик өкүлдөрү Баткен элин, облустун жана шаардын 25 жылдык мааракесин куттуктап сөз сүйлөшөт. Алгач салтанат облус болуп түптөлгөндөн кийин түзүлгөн ишканалардын жөө жүрүшү менен башталмакчы. Бүгүнкү байрам мен үчүн абдан чоң мааниге ээ. Себеп бүгүн биз облусубуз менен биргеликте 25 жашка толуп турабыз. Мындан туура 25 жыл мурда облустагы биз дагы 25ке төрөлгөнбүз. Бүгүн майрам өзгөчө шаң менен коштолуп турат. Бүгүн облустун булуң бурчудан келген 25 жаштагы облус менен бир күндө туулган жигиттер бүгүн азы парадтык маанайда өтүүгө даярданып турабыз. Жылы октябрь айындагы Орусиядагы болгон революциялык окуялардын толкуну кыргыз жергесине да жетти. Эл социалисттик коомду куруу идеяларына шыктанды. Байрамы менен куттуктады. Берекелүү Баткен жергесинин кымбаттуу тургундары, биз бүгүн өнүгүүгө карай багыт алдык. Кыргызстан Баткенден башталат деп келебиз. Баткендин жаркын келечеги али алдыда. Буюрса Баткен облусунун коопсуздугун камсыз кылууга, инфратүзүмүн жакшыртуу менен ар тараптуу өнүгүүсүнө багытталган мамлекеттик колдоолор улантылат. Ары мененчил, ары баатыр, ары мекенчил баткендиктер менен биз ар дайым сыймыктанабыз. Эгемендүүлүк жылдарында өлкө борборунан алыстыгы, чегарага жакын жайгашкандыгы да облус катары калыптануусуна тоскоол болгону жашыруу эмес. Ошентип аймактын эли чейрек кылымда даңгыр жолду басып өттү. Жергиликтүү элдин биримдиги, сабырдуулугу, күчтүү эрки аймактын бүтүндүгүн сактап калды. Акыркы жылдары Кыргызстан Баткенден башталат. Баткен өнүксө өлкө өнүгөт деген өлкө башчыбыздын сөзү көпчүлүктүн көңүлүн Баткенге бурду. Майрамдык салтанат өзгөчө шаң менен өтүп жатат. Мындай элдердин маанайы кандай? Сурап көрөлү. Бүгүнкү майрам Баткен областына абдан жакшы өтүп жатат. Азыркы падышабызга Жапаровка эң бир бакшы сүйүнүчтө отурабыз. Мына 25 жыл болуп калды ушул областыбызга түзүлгөнүбүзгө. Эли журтубузга аманчылык, достук, тынччылык, аманчылык, токчулук болсун. Рахмат айтабыз. Эли журтка, силерге дагы кызмат кылган, ак дастур жүргөн адамдардан болуңуздар, баардыгыңыздар. Балдарым жакшы үмүттөрдөн болсун, ден соолуктары чың болсун. Бул облусубуздун өрчүп кеткисине мындан ары кең жолдор ачылып калды. Рахмат дейбиз. Маанайыбыз эң жакшы Баткен обласы майрамдары кут болсун. Куттуктайбыз майрамыңарды. Бүгүнкү майрамдык маанай негизи абдан өзгөчө атмосферада башталды. Абдан сонун. Баткен облусунун жана Баткен шаарынын 25 жылдыгы өтө салтанаттуу өтүп атат кызым. Илайым эле ушундай жакшылыктар боло берсин. Кыргыздар көбөйсүн, өнсүн, өссүн. Элибизге тынчтык болсун, бакубаттуулук болсун. Силер келечектин жаштары, кийинки муун. Силер биздиге караганда дагы жакшыраак жашап, турмушуңар жакшы болсун. Аябай сонун. Маанай 5. Кандай болот? Өтө сонун, мыкты деңгээлде Баткен облусубуз ушундай 25 жашка толгон үчүн баарыңыздарды куттуктайбыз.
25 жылдығы болып жатқанда көз алдыма бары келіп атат. Елімізге рахмат. Сабырлық, саламаттылық, оңын еліміз бар. Ошол елдің башында жүрген азаматтарымызға рахмат. Елім деген жүректері, небір жаштарымыздың өмірі да қиылып кетті. Арқандай қырдан, арқандай сырттан келген бір бүлгін сүргіндер мындан алып болбосун. Бұл бүгінгі майрам көпкө чейин елге бір рухани санасын ойготуп, көкүрөгүбүзгө азык берип, бири-бирибизге мейримге бөлөнүп жаткан учурубуз. Мен айтар элем, Баткенге кут келди. Баткен жеринин топурагына кут уюсун. Ылайым бала үйлөбасын, эне зардабасын. Ошон үчүн Баткендин кыз катарында ар келген сапарымда башкача сүйүү менен, башкача сагынычтар менен келем. Ушул бүгүнкү майрамды барын аянбай жасап жаткан губернаторго рахмат. Президентибиздин вазирлерине рахмат. Небир мактаган коноктор келди.